Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Баткен жана Согдо облустунун жетекчилери жолукту. Бүгүн 24 майда Кыргыз-Тажик чек арасында президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Согдо облустунун башчысы Раджо Бояхмозодо баштаган жетекчилердин жолугушуусу болду. Бул тууралуу Супер KG порталына облустук өкүлчүлүктүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, жолугушууда чек ара аймактарында тынчтыкты сактоо, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, провокациялык маалыматтарга жол бербөө жагы сүйлөшүлдү. Ошол менен катар чек ара аймактарында учкутсуз аппараттарды учурбоо макулдашылды. Аны менен катар чек ара айылдарында суга сууну өз ара макулдашуу менен пайдалануу, пикир келишпестиктерге жеткирбөө жагы сүйлөшүлдү. Жолугушууга эки тараптан тең чектеш райондордун акимдери жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Булак Супер KG. Карызымдан кантип кутулам деген Батуми кафесинин ээси экскаватордун астына туруп алды. Бүгүн 24 майда Бишкектин Жалкичи районундагы Батуми кафеси сүрдүрүлүүдө. Медиа аталган кафеге 17 майда эскертүү берилгенин, бирок эскертилген талап аткарылбаганын билдирди. Кафенин ээси кафени сүрдүрүп баштаганы жаткан экскаватордун алдына туруп алды. Анын айтымында ал бул жерди сатып алып, карызга акча алып, кафени салдырган. Мен бул жерди уурдап алган эмесмин. Бул жерди сатып алгам. Оңой акчага сатып алган эмесмин. Андан кийин көрүнгөндөн акча чогултуп жүрүп салдыргам. Үйлөрүмдү сатып бүт баарын жасагам. Эми мен карыздарымдан кантип кутулам? Мындан ары пайдага кирем деп сүйүнүп отургам деп ыйлады кафенин ээси. Булак Супер KG. Президент Садыр Жапаровду Москвада ким тосуп алды? Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 майда 2-чи Евразиялык экономикалык форумдун ишине жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына катышуу үчүн Москва шаарына келди. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, мамлекет башчысынын учагы Москва шаарындагы Внуково 2 эл аралык аэропортуна конду. Аэропортто ээпкө мүчө мамлекеттердин желектери илинип турат. Президент Садыр Жапаровду Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин тосуп алды. Эске салсак, бүгүн иш сапарынын алкагында мамлекет башчысы Евразиялык экономикалык биримдиктин башка мүчө мамлекеттердин башчылары менен бирге көп пайлардуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция, Евразия экономикалык форумунун пленардык жыйынына катышат. Ошондой эле эртеси 25 майда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин башчылары Евразиялык мейкиндиктеги интеграциянын бир катар актуалдуу маселелерин талкуулашат. Биримдиктин мындан ары өнүктүрүү боюнча пикир алмашат. ЭЭПке мүчө мамлекеттердин кызматташтыгын бекемдөөгө, ошондой эле биримдиктин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерди кабыл алуу пландаштырылууда. Булак Назар News KG. Путин батыш экономикалык диктат менен өз ара тамырына балта чаап жатат. Батыш экономикалык диктат менен өз тамырына балта чаап жатат системасы деградацияланууда. Бул тууралуу Москвада өтүп жаткан Евразиялык экономикалык форумда Россия президенти Владимир Путин билдирди. Дүйнөлүк аренада чындап эле терең түп тамырынан бери өзгөрүү болуп жатканын көрүп турабыз. Улуттук эгемендүүлүктү чыңдоо, ички жана тышкы саясатты көз карандысыз жүргүзүүгө багыт алган мамлекеттер көбөйүп, ар бири өз өнүгүү модели менен жашоодо. Бир полярдуулукту жактагандар өзүнүн тамырына балта чаап жатат, деди Путин.
Россия лидеринин жыйынында айткан сөзүнүн урунтуу учурлары. ЭЭПтин жалпы ИДПсы өткөн жылда 1,6%га төмөндөдү. Бирок оппоненттердин биз үчүн болжолдогон кыйратуучу сценарийи эми ишке ашпайт. 2022 жылы ЭЭП алкагында соода жүгүртүү 14%га өстү. Түндүк-түштүк коридорунун Решт-Астара темир жол участогун куруу Азербайжан менен тыгыз кызматташтыкта ишке ашырылууда. Бул жол жылына 30 миллион тоннага чейин жүк ташууга мүмкүндүк берет. Булак Спутник KG. 2001 жылдан бери АКШ катышкан согуштар 4,5 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алды. Нью-Йорк шаарындагы 2001 жылдын 11 сентябрда болгон террорлук чабуулдардан бери 4,5 миллиондон ашуун адам АКШ тарабынан уюштурулган согуштардын натыйжасында каза болгон. Бул тууралуу Браун университетинин Уотсон институтунун согуштун чыгымдары изилдөө отчетунда айтылат. Мындай маалыматты Назар Ньюс маалымат агенттигине кытайлык CCTV агенттиги билдирди. Докладка ылайык 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдардан бери АКШ Афганистан, Пакистан, Ирак, Сирия, Йемен, Ливия жана Сомалидеги согуштарды козгоп, провокация кылып, же аларга катышкан. Бул согуштардын натыйжасында 4,5 миллиондон ашык адам өлгөн, анын ичинен эң аз дегенде 3,6 миллиону кыйыр түрдө согуштардан кийинки экономикалык кыйроо, азык-түлүк коопсуздугу, коомдук инфраструктуранын бузулушу сыяктуу көйгөйлөрдөн улам каза болгон. Айрыкча аялдар жана балдар эң көп жапа чеккен. Учурда Афганистанда, Иракта, Сомалиде, Сирияда жана Йеменде 5 жашка чейинки 7,6 миллиондон ашык бала өтө начар тамактанышат деп айтылат докладта. Булак Назар Ньюс KG.